Коррупцияны, контрабанданы жоюунун бирден бир жолу баарын автоматташтыруу, деди Садыр Жапаров. Кыргызстанда 245 авариялык мектеп бар, 110-ун оңдодук, деди министрлер кабинетинин төрагасы. Бир сутка ичинде коронавирус 47 адамдан табылды. Өлкөнүн алдыңкы бүтүрүүчүлөрүнө алтын сертификаттар тапшырылды. Таластагы Баласаруу ГЭСинин биринчи агрегаты 22 декабрда ишке берилет. Бишкекте жыл башынан бери 170 000 жол эрежесин бузуу фактысы катталган. Кыргызстанда акыркы суткада 17 өрт кырсыгы катталды. Коррупцияны, контрабанданы жоюунун бирден бир жолу баарын автоматташтыруу, адам факторлорун максималдуу кыскартуу деп белгиледи президент Садыр Жапаров 2022 жылдын биринчи жарым жылдыгында өлкөнүн социалдык экономикалык өнүгүүсүнүн жыйынтыктарына арналган министрлер кабинетинин жыйынында. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун 2022 жылдын биринчи жарым жылдыгында өлкөнүн социалдык экономикалык өнүгүүсүнүн жыйынтыктары жөнүндө маалыматын угуп, мамлекет башчысы салык жана бажы кызматтарынын IT инфраструктурасын өркүндөтүү боюнча улантуу зарылдыгын белгиледи. Кыргызстанда 245 авариялык мектеп бар, 110-у оңдолду. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров 2022 жылдын биринчи жарым жылдыгында өлкөнүн социалдык экономикалык өнүгүүсүнүн жыйынтыктарына арналган министрлер кабинетинин жыйынында. Анын айтуусуна караганда 219 704 аз камсыз үй бүлө бар, 710 000ден ашык пенсионер, 113 884 жакыр жашаган бүлө бар. Кыргызстанда сутка ичинде коронавирус 47 адамдан табылды. Жалпы 201 329 киши ооруга кабылган. Аныкталгандардын ичинен 7 COVID-19 каршы 2 жолу эмдөөдөн өткөн. Амбулатордук дарыланууда 46 адам, ооруканада 1 бейтап жатат. 13 июлда Аларча мамлекеттик резиденциясында президент Садыр Жапаровдун катышуусунда өлкөнүн жалпы билим берүү мекемелеринин алтын сертификатынын ээси болгон бүтүрүүчүлөрүн салтанаттуу сыйлоо аземи болуп өттү. Президент Садыр Жапаров алтын сертификаттын ээлерине президенттин мактоо баракчаларын жана эстеликке белектерди тапшырды. Быйыл Кыргызстандын 57 бүтүрүүчүсү алтын сертификатка татыктуу болушту. Таластагы Баласаруу ГЭСинин биринчи агрегаты ушул жылдын 22 декабрында ишке берилет. Бул тууралуу энергетика министри Доскул Бекмурзаев министрлер кабинетинин жыйынында билдирди. Анын айтымында аталган ГЭСтин курулушуна австралиялык компания тарабынан 2 миллион евродон ашык каражат которулду. Баласаруу ГЭСинин куруу долбоору жалпы кубаттуулугу 25 мегаватт болгон 3 генераторлуу ГЭСтин курулушун ичине камтыйт. Ал жылдык орточо 92 миллион киловатт саат электр энергиясын өндүрөт. Бишкек шаарында 2022 жылдын 6 айында жалпысынан 170 035 жол эрежесин бузуу боюнча протоколдор түзүлгөн. Бул тууралуу кабар маалымат агенттигинде милициянын кайгыл кызматы башкармалыгынын башчысы Алмазбек Исаков билдирди. Ал ушул аралыкта 12 590 унаа айып короосуна токтотулгандыгын кошумчалады. Кыргызстанда акыркы суткада 17 өрт кырсыгы катталды. Маалыматка ылайык анын ичинен Чүй областында 9, Ош областында 1, Талас областында 2, Жалал Абад областында 3, Баткен областында 1 жана Ысык Көл областында 1 өрт кырсыгы катталып, аларды өчүрүүгө 19 өрт өчүрүү бөлүмү тартылган.